Арбай урматтуу мугалимдер, мен сиздерге бүгүн Zoom breakout rooms же болбосо орусчасы сессионные залы Zoom же кыргызчасы чогулуш комнаталары, чогулуш бөлмөлөрү деген функциясын көрсөтүп берем Zoom'дун. Анда эмесе баштадык. Эгер сиздер Zoom'да регистрация болуп, каттоодон өтүп, өзүңүздөрдүн учетный запись катталган каттооңуздар болсо, ошону ачасыздар. Мына меники бар. Бул жерде ачканда ичинде настройки деген бар. Бул жакта, сол жакта ылдыйында настройки деген бар. Настройки дегенге киресиздер. Мына ал узун бир баракча. Анын ылдыйына түшөсүздөр. Түшкөндө ал жакта сессионный залы деген болот. Ошол баскычты басып коесуздар. Себеби дегенде Zoom'да сиздин ошол сессионный залыңыз активация болуш керек. Ошол кнопканы басып коесуздар. Мына на конференции деген турат. Ошол на конференции расширенный деген ал жерде сессионный залы деп турат. Ушул сессионный залы дегенди мына мен көк жагын басып койдум. Андан кийин Zoom'га киресиздер. Мен өзүмдүн Zoom'га азыр 4 катышуучуну киргизип койдум. Сиздерге ошол сессионный залдарды көрсөтүш үчүн. Азыр мен конференциямды бул жакта азыр өчүп калыптыр. Мен анда башынан войти в конференцию дегенди басышым керек экен. Анда эмесе Zoom'га киребиз. Мен буга чейин катышуучуларды чакырып койгом. Мына Zoom'ду ачып жатам конференцияны. Сиздер көрүп тургандай, бул жакта менден башка дагы 4 катышуучу бар. Мына катышуучулар мен менен 5 катышуучу. Азыр биз бул жерде сессионный залдарга кантип бөлүштүргөндү үйрөнөбүз. Бул жакта 3 точка бар, еще деген. Ошол баскычты бассаңыз, ал жакта сессионный залы деген бар. Сессионный залыны бассаңыз, момундай бир экран чыгат. Ал экранда создать сессионные залы деп турат. Ал жерде назначить 4 участников в номер турат залы. Бул эмне? Бул деген ошол сессионный залга канча катышуучуну бир топко киргизесиз. Бир топко 2, 3, 4, 5 каалашыңызча киргизсеңиз болот. Азыр бул жерде автоматтык түрдө 4 катышуучуну бир топко киргизүү деп турат. Бирок мен аны өзгөртсөм болот. Мына бул автоматтык түрдө өзү бөлүштүрөт. Мына 2 десем, мына өзгөрдү, 2 участников зал. Бир группага 2 катышуучуну киргизсем, же болбосо 3тү киргизсеңиз болот, 4тү киргизсеңиз болот. Мен 2 деп айттым, себеби менде 4 эле катышуучу. Вручную деген бар. Вручнуюну басып, вручную дагы өзүңүз 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп кете берсеңиз болот. Эгер сизде 100 же 200 студент болсо, аларды бир группага 10дон же 12ден киргизсеңиз болот. Мен группам кичинекей болгондуктан мен 2ден эле киргиздим. Автоматически. Бул автоматически деген бул мисалы сизден 4 катышуучуңуз болсо, аларды бир группага 2ден кылып, ал экөөнү өзү компьютер, өзү Zoom, өзү автоматтык түрдө ким менен ким группада болорун белгилеп коет. Анда создать залы дейбиз. Мына 2 зал пайда болду. Сессионный зал 1, сессионный зал 2. Сессионный зал 1де Назима Туланова, Гүлзада Станалиева турат. Сессионный зал 2де Мукарам Токтогулова менен юзер деген турат. Өзү автоматтык түрдө бөлүштүрүп койду. Бирок сиз эгер бир группада бул 2 студенттин болушун каалабасаңыз, алмаштырам десеңиз, алмаштырсаңыз болот. Бул жерге бассаңыз переместить деп турат.
переместитти бассаңыз, Назиманы мисалы сессионный зал 2-ге өткөрөм десеңиз, өткөрүп койсоңуз болот. Мына Мукарамды переместить сессионный зал 1 деп койсоңуз болот. Ушинтип вручную өзүңүз мисалы бул 2 студенттин бир группада болушун каалабасаңыз, башка группага өткөрүп койсоңуз болот. Же болбосо exchange деген бар, аны басып Назима Туланованы мисалы Мукара менен өзгөртүп койдуңуз. Же болбосо юзерди Гүлзада менен алмаштырып койдуңуз. Ушинтип группанын составын өзгөртсөңүз болот. Ошондой эле бул жерде сессионный зал 1ди переименовать деп атын мисалы сиз өтүп аткан теманын атын коюп койсоңуз болот. Мисалы эгер сиз математикадан сабак берип атсаңыз, ал сабактан топторду уюштурам десеңиз, ал топту өзүңүз өтүп аткан тема боюнча аттарды жазып койсоңуз болот. Же болбосо сессионный зал 1 деп деле калса болот, же кызыл, сары, жашыл, көк деп деле коюп койсоңуз болот түстөр менен. Ошол анда эмесе бул жакта ылдыйдагы кнопкаларды үйрөтүп коеюн. Бул жакта восстановить деген ылдыйда баскыч турат. Эгер сиз муну басканда жанагы эле окошко чыкты. Эгер сиз бул жакта туура эмес бөлүштүрүп алган болсоңуз, эгер көп 50 же 100 студентиңиз болсо, окуучуңуз туура эмес бөлүштүрүп алган болсоңуз, эгер башында 2ден болсун деп, анан кайра жок 3дөн болсун дей турган болсоңуз, анда сиз восстановить дегенди басып, бул жактан кайрадан 3 же 2 же 6, 5, 4 деп өзгөртсөңүз болот. Бул жакта деле ошол эле восстановить все залы десеңиз кайрадан өзгөрөт, эгер алмаштырып алган болсоңуз. Анан параметры деген бар. Бул параметры дегенде биринчи бул автоматически перемещать всех участников в комнаты для обсуждения деген бар. Бул автоматтык түрдө ар бир комнатага, ар бир бөлмөгө катышуучуну автоматтык түрдө Zoom өзү бөлүштүрөт жана сиздин Zoom'га киргенде алар сразу эле ошол бөлмөгө кирип кетет. Сессионный зал 1 же 2де болсо, ошого автоматтык түрдө кирип кетет. Сизден уруксат сурабайт же өзүңүз кол менен киргизбейсиз, ал автоматтык түрдө ошол сессиондук залга кирип кетет участник, катышуучу. Муну басып койгом мен көк кылып, эгер жок автоматтык түрдө кирбеш керек, мен өзүм киргизишим керек десеңиз, анда алып койсоңуз болот. Экинчиси бул разрешить участникам в любое время возвращаться к основному сеансу. Бул основной сеанс сиздин бул сабагыңыздын негизги бөлмөсү, баардык катышуучулар отурган сессионный залга бөлгөнгө чейинки ошол основной сеанска бул мындайча айтканда зал деп койсок болот. Мындай меймандар келүүчү бөлмө деп койсок болот. Мындай чоң зал основной сеанска бөлмөдө алар групповой иштерин бүтүргөндөн кийин кайра кайтып келгенге автоматтык түрдө уруксат бересиз. Алар өздөрү талкуусу бүткөндө группада кайра кайтып келишет. Анан комнаты для обсуждения закрываются автоматически через 30 минут дейт. Бул жакта сиз 30 мүнөт бересизби, 20 мүнөт бересизби, же 1 саат бересизби, же 10 мүнөт бересизби, сиз өзүңүз чечесиз. Мисалы бул жерде автоматтык түрдө 30 мүнөт деп турат, аны өзгөртсөңүз болот. Бул жактан жазыпчы, бул жактан мисалы 30 эмес, мисалы 10 мүнөт деп койсоңуз болот, 20 мүнөт же 15 мүнөт деп койсоңуз болот. Мен 30 мүнөт деп койдум. Топтук иште, ар бир топто иштегенге 30 мүнөттөн убакыт бердим. 30 мүнөттөн кийин баары кайрадан бөлмөлөрдөн чыгып, основной залга келишет. Ошондой эле бул жакта отправить мне уведомление, когда время закончится деп турат. Ошол 30 мүнөт өткөндөн кийин сизге 30 мүнөт өттү деген маалымат келет. Анан обратный отсчет после закрытия комнаты для обсуждения. Ошо 30 мүнөттөн кийин комнаталар жабылат. Ошондо комнатанын жабылышына, бөлмөнүн жабылышына, топто иштөөнүн бүтүшүнө 60 секунд калды дейт. Же 30 секунд, 15-10 секунд деп койсоңуз болот. Мен мисалы азыр 30 секунд деп коеюн.
30 секунд калганда бүтөөрүнө баардык катышуучуларга бөлмөлөрдөгү 30 секундуңар калды. 30 секунддан кийин бүтүргүлө ишиңерди, кайра основной сеанска кайтып келесиңер. 30 секунд эле убактыңар калды деген маалымат келет. Бул кнопка ушундай. Анан эгер дагы жаңы катышуучулар келип калса, кечигип, аларды добавить зал деп туруп, дагы сессионный зал 3, 4, 5 деп кошуп, ага катышуучуларды киргизип койсоңуз болот. Эми азыр открыть все залы деп бөлмөлөрдү ач деген кнопканы басабыз. Мына көрдүңүз, бул жакта чыкты. Бардык участниктер были приглашены войти в сессионные залы деп келди. Бул жакта участниктердин списогунда көрүп тургандай, азыр Гүлзада Станалиева кирди сессионный зал 2ге, Назима Туланова юзер экөө 1 залга кирди, Мукарам Токтогулова азыр тиги основной залда калды. Ал азыр кириш керек ал дагы. Анан сиз буларга чат жазам десеңиз, бул жерден жазса болбойт, основной чаттан жазса болбойт. Бул жакта чатка жазам десеңиздер, бул жерде чатка чат дегенден жазсаңыздар, эч ким көрбөйт. Мисалы азыр 10 мүнөт калды деп жазсак, мына бул мага эле келди. Бул основной сессионный залда отурган мага, уюштуруучуга эле келди. Катышуучуларга келген жок. Катышуучуларга чаттан жазам десеңиз, сообщение жазам десеңиз, анда транслировать сообщение всем деген бар. Ошону басасыз, бул жака жазасыз. 10 мүнөттө топтук ишти бүтүргүлө деп туруп, же башка өзүңүз каалаган бир сообщенияны жазып, транслировать дегенди бассаңыз, баардык катышуучуларга кетти. Ошондой эле сиз бул ар бир сессионный залга кирсеңиз болот. Мисалы, войти дегенди басып, сессионный зал 1ге кирсем болот. Мына войти деп сурап атат. Да дейсиз, ооба дейсиз. Мына көрсөтүп турат, вход в сессионный зал 1 деп турат. Азыр мен сессионный зал 1ге кирем. 1-топтун составына кирдим. Мына кирдим. Ал жакта Назима бар, юзер бар жана мен бармын. Мен алар менен сүйлөшүп, алар менен баарлашып, кандай иштеп атасыңар, кандай талкуу жүргүзүп атасыңар, топтук ишиңер кандай жүрүп атат, суроолоруңар барбы, комментарийиңер барбы деп аларды байкап, кандай иштеп атканын алар менен баарлашып, талкуу жүргүзүп, текшерип, кантип иштеп атканын, анан кайра чыгып кетсем болот. Мисалы, выйти из зала деген бар. Же болбосом кайра эле сессионный залга келип, сессионный зал 2ге кирем десем, автоматтык түрдө бирден өзүм чыгып кетем. Мына войти дедим, экинчи топко кирип атам. 1-топтон автоматтык түрдө чыгып кеттим. Аларды текшерип, көрүп, иштеп аткандарына байкап, 2 залга келдим. 2 залда азыр Гүлзада бар, Мукарам чыгып кетиптир. Бул Гүлзада бар, кирдим, ал жакта сүйлөшүп, кандай, жакшыбы, эмне иштеп атасыңар деп сүйлөшүп, андан кийин кайра выйти из зала десем, чыгып кетем кайра. Выйти из сессионного зала деп айтам. Возврат в основной сеанс дейт. Же башкача айтканда залга, өзүмүн залга кетип атам, бөлмөлөрдөн чыктым. Мына ушундай бир функциялары бар. Сессионный залдарды түшүндүңүздөр баарыңыздар. Аларга кантип байкоо жүргүзгөндү, көзөмөл жүргүзгөндү, аларды уюштурганды баарын түшүндүңүздөр. Сообщение жазганды. Анан кийин бул жактан уведомление келет 30 секунда деген. Мисалы, закрыть все залы дегенди баскандан кийин все сессионные залы будут закрыты через 25 секунд. Жана мен койгон 30 секунд кетип атат. Азыр 30 секундтан кийин баардык сессионный залдар жабылат. Ар бир группанын иши бүтөт дагы. Катышуучулар автоматтык түрдө основной сеанска, основной залга келишет. Азыр мына 9 секундтан кийин көрөсүздөр.
баары автоматтык түрдө основной залга келишет. Мына 3 секунд калды. 2 секунд, 1 секунд. Мына көрүп аткандай баары келишти. Мына көрдүңүздөр, Назима баары келди. Мына кайра катышуучулардын баары основной залга келип калышты. Назима, Гүлзада, юзер бардыгы келишти. Мына ушундай бул сиз койгон настройкалардын баары сакталып калат. Бул жана коюп чыккан залдарга бөлүштүрүп чыккандын баары сакталып калат Zoom'да. Кайра эле ошол группаңыз менен дагы бир семинарский сабак өтүп, дагы бир топтук ишти уюштурам десеңиз, кийинкисинде автоматтык түрдө ушундай болуп бөлүштүрүлөт. Колуңуз менен жасабайсыз. Кайра эле 2-3 күндөн кийин же эртеси күнү кайра кайтып келип топтук иш уюштурсаңыз болот. Ошол, эгер суроолоруңуздар болсо жооп бергенге даярмын. Рахмат сиздерге чоң.